Татмакай мектеп курабыз деген тилек менен бүгүн бата кылабыз деп токтолуп отурабыз. Акман айыл аймагында 500 орундуу мектептин курулушуна капсула салынды. Мындагы Палванов Осо атындагы номер 51 жалпы билим берүүчү орто мектеби Союз мезгилинде курулуп, бир да жолу оңдоп түзөөдөн өткөн эмес. Учурда мында 600дөн ашуун окуучу 3 нөөмөт менен билим алат. Бул мектеп эки корпустан турат. Биринчи корпусу ушул башталгыч класс жана экинчи корпусу бала бакчанын корпусунда турат. Экөө бириккенде 640 окуучу окуп келет. Биздин шартыбызда бул негизинде типтүү мектеп эмес. Ар 3 сменде окушат балдар. Ошондой эле класстары да өтө кичинекей. Шартыбыздагы ошол мектептин шартындай эмес. Жаңы Акман айылында бул мектеп Ашал эл курулуш уюму менен бирдикте курулуп атат. Бул уюм Араб мамлекеттеринен келет. Каражат бул жерде эл менен эле ошо инвестордун ортосунда мамиледен жаралган аракеттер. Инвестор негизинен курулушту бүтүндөй куруп бүтөт, анын эки жагын карап, анын кылыш элдик демилген менен коштолот. Мына эми бүгүнкү күн ушу Акманда дагы ушул 1200 квадрат келген мектептин эки этаждуу мектеп башталды, Кудай буйруса. Ушул аймакта ушул мектеп мурда 3 смен менен окуйт экен. Азыркы заманда ушулда боло 3 смен, 3 мөөнөт менен окушат экен. Азыр биз эми бул Кудай буйруса спорттук залдары менен курулду. Бардык китепканалары, балдардын ашканаларына чейин каралган. Анан мен ойлойм, акмандыктар үчүн бүгүнкү күн кубаныч алып келди. Бул Акман айылындагы калктын санына жараша мектепке аябай муктаж неме болчу да, мындай. Анан бул мектептин салынышы абдан жакшы. Балдарга терең билим берип, жаркыраган мектепте окуса, балдарыбыз келечекте мыкты билим алып, Кыргыздын бир катуу багыт иштерине жараган жакшы балдар кыздар болсо бизге деле жакшы. Мен неберелерим келип атат да бул жерге. Мен өзүм балдарым го Токтогул мектебинде окуган. Ошол жерде иштеп мен да пенсияга чыкканмын. Аябай кубанычтабыз. Ушу мектептин бүткөнү бизге деле абдан жакшы. Рахмат. Эми бул мектеп балдарга эң керек да. Бул эле бизде участка көп да. Жаңы көчөсү бар, мына жакта көл маала бар. Ол жақта жаңы құрылыш бар, комплекс. Немеже. Ал жақтан азыр машина деле жоқ, транспорт. Жөн эле жөөгө барганы жөө барат, машинамен келгеним, машинамен келет, ар ким тапкан менен келет сиңдим. Ошонун үчүн мен ушул мектеп жаркырап бизге жакшы илим билимдин уясы болгон мектеп курулса абдан баарыбыз эле сүйүнөбүз агачы. Биз муктажбыз абдан. Жаңы мектеп курултат, биз абдан сүйүнтабыз. Класстарыбыз жетишсиз эле. Бул Нышанбек Кошкоровдун демилгеси менен курултат. Биз ага ыраазычылык айтабыз. Жон айылында ГСВ курулушун баштайбыз. Ушул эле уюм тарабынан. Ал жерде дагы чоң 8 бөлмөдөн турган атайын дарылоочу, эл дарылоочу мекеме курулуш башталды. Биз буга чейин мындайдын бир нечесин айылга алып келип курдук. Мурун 444 маалында ушул жерде биздин кичинекай доктурканабыз болгон. 5-6 жылдан бери вообще жараксыз болуп, биздин тургундар ушу ФАПка же бир ГСВга муктаж болуп келдик. Ушул жерде бала чакаларыбыз ооруп калган болсо, неберелер ооруп калган болсо, адамдарыбыз ооруган болсо 3 километр жерге барып, 3 маал өкөл алыш үчүн 3 километр жерге барып келишчү да. Азыр эми мына бүгүнкү элдердин ойлогон максаттары бүгүн ишке ашайын деп турат. Ошо арабтардын жардамы менен бизге ошо агабыз Акман айыл өкмөтүндө
Кыргыз Республикасында атагы чыгып жүргөн жакшы бир журналист агабыз бар эле, Акман айылынан. Ошол агабыз инвестор алып келип, элдин жардамы менен ушул жерге жаңы доктуркана салган отурат. Канча жылдан бери ушундай медициналык кызматтарга муктаж элек. Ошо жана жогоруда айткандай, балдарыбыз ооруп калса, же райондун центрине, же ушу айыл өкмөттүн центринде жайгашкан эмеге ГСУга барышка мажбур элек. Ал жака бизде транспорт маселеси дагы оорураак. Ушу балдарыбыз ооруп калганда, айрыкча карылар ооруганда, төрөттө жаш келиндер кыйналат, жаш үй бүлөлөргө өтө ушу керек эле бизге, биздин айылда ФАПтын курулушу. Ушу кубанычтуу окуя болуп атат. Ушу Нуриза Хамракулова, Шайыр Зайырбек уулу, 7 канал, Жалал Абад.